депутаттыкка кое турган деле оюм жок болчу. Ушу соседтердин бирөөсү айтып калды, айым депутаттардын квотасы бар экен, коюп көрбөйсүңбү деп. Анан ойлонуп, анан мейли деп коюп көрөйүн деп чечтим. Анда мектепте иштечүмүн. Мугалимдердин, ата энелердин арасында кадыр баркым жакшы эле болчу. Азыр деле бар. Анан алар баягы мен депутаттыкка койгонумду угушуп, анан колдоп беребиз, эже кое бериңиз, сизге добуш беребиз деп кубаттап коюшту. Анан эмитип эле үймө кыдырып деле чуркаган жокмун. Бирок көргөн жерден мага добуш берип коюңуздар деп сурандым эле. Ошо квота менен өттүм. 152 голос менен өттүм колдоныш. Facebook баракчасында байма-бай эле окуп келем. Катын башың менен үйдө отура бербейсиңби, сага эмне бар, балдарың бага бербейсиңби деген. Анан бирок мен ушу өзүбүздүн депутатский корпуска ыраазымын. Андай бир да сөз уккан жокмун. Өзүмдүн айылдаштарымдан деле андай сөз уккан жокмун. Себеп дегенде мен ушу алардын мындай көйгөйүн көтөрөм, маселелерин чечкенге аракет кылам. Ошондуктан мындай мени колдойт деп ойлойм да. Өткөндөн кийин ойлонуп калдым, бул депутаттык деген бул жөн эле наам эмес, бул все-таки элдин жүгү. Анан депутат болуп көрбөгөн жаным биринчи таң мындай аябай эле неме болуп жүрдүм. Эми кандай десем, ойлонуп жүрдүм, эмне кылыш керек, эмне менен алектениш керек, кандай, кантип чечет элдин маселелерин деп. Анан баягы сессияларга катышып, элдин баягы көйгөйүн жеринен көрүп, анан кийин уже постепенно баягы видение келди да, мынтип иштеш керек экен, антип иштеш керек экен деп. Анан азыр болсо көпчүлүк учурда жанагынтип элдин көйгөйүн көтөргөндө, бийлик өкүлдөрүнө сын пикир айтканда бузуку деген атка конот экенсиң. Мисалы бузуку дегенди мен мындай жакшы түшүнөм да. Мындай эски стереотиптерден бузуп атам. Элдин мындай жакшы жашоо турмушка мындай аң сезимин буруп атам, бузуп атам деп ойлойм. Бузуку деген мисалы мен оюмча жакшы сөз. Мен өзүм мындай психологически даяр болгом андай нерсегечи. Сен ошондой маселени көтөрүп чыккандан кийин баардыгы эле сени колдойт, 100% колдойт дегенден мен алысмын. Эки жагынан тең ар кандай сын пикирлер айтылды. Анан бирок мен ошого мындай өзүмдү даярдап, ошол сөздөргө даяр болгом. Поэтому аны мындай өзүмө жакын кабыл албайм да, жүрөгүмө жакын кабыл албайм. Мен жолдошума ыраазы болом. Ушул убакка чейин көп эле жолу алдыга аялыңды тыйып койбойсуңбу? Анан тиги акимге ушинтип тиги неме кылып атат, сын пикир айтып атат, анан аялыңды ичине кой деп койбойсуңбу деген сөздөр деги эле айтылды. Бирок мага бир дагы жолу мындай мени бир да жолу тыйган жок да. Анан жакындай туугандарыма деле андай сөздөр болуптур, акелериме деле айтылыптыр, эмти карындашыңызга айтып койбойсузбу деп. Анан акемдин деле бир жообу сонун болду, мага жакты ошол. Эгерде силер өзүңөр жакшы иштей албасаңар, мен эмне себептен карындашымды тыйышым керек? Ошо карындашыма сөз болбой тургандай болуп иштегиле. Мен карындашымды тыя албайм деп ошентип жооп берген да. Анан чыгылып мындай туугандарым деле, бала чакам деле мындай колдоосун мен сезип турам. Эң биринчи жаш болобу, карыс болобу, мындай десем, чындыкты айтыш керек, тайманбай айтыш керек. Чындык кандай ачуу болсо дагы, анан туруктуу позицияң болуш керек. Бүгүн тиги жагып калды, анын сөзүн сүйлөйм, эртең бул жагып калды, бунун сөзүн сүйлөйм деген бул эң туура эмес. Ушу эң биринчиден туруктуу позиция болуш керек.